Маршруттук таксилер бүгүн да ишке чыккан жок. Бүгүн 3-июнда Бишкектеги жүргүнчү ташыган маршруттук таксилердин айрым каттамдары ишке чыккан жок. Алар 2 күндөн бери жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштап жатат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жүргүнчү ташуучу милдетин алган менчик фирмалар менен кала башчылыгындагы кече түшкө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азырынча анын жыйынтыгы кабарлана элек. Бишкек шаардык мэриясынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселеси чечилиши мүмкүн экенин билдирди. Маршруттук таксилердин айдоочулары чогулуп, шаар тургундарына кайрылуу жасашты. Көкжар конушунда 3-июнда номер 138 кичи автобустун акыркы аялдамасында маршруттук таксилердин айдоочулары чогулуп, Бишкек шаарынын тургундарына кайрылуу жасашты. 12 жылдан бери баалар көтөрүлгөн жок. Бирок бензин жана автоунаа тетиктери кымбаттап жатат. Айдоочулардын 80% насыясы бар. Аны автоунаа тетиктерин сатып алууга алышат, деди ал. 3 миллион жылына түшсө, азыр макул 20 миллион чөйрөт деп коелу. Ошол 60 миллион бул каяка кетип атат? Бул да шаардын биregine кетип атат. Андан тышкары автобус деп атат эл журт. Ооба, биз автобуска да каршы эмеспиз. Унаасынын ичинде Жалал Абадда 7 жашар кызды сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаганга жездеси шектелүүдө. Жалал Абад шаарындагы 7 жашар кызга жездеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Супер KG порталына Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгына 1980-жылы туулган жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Анда 1-июнь күнү болжол менен саат 11:00 чамасында 2014-жылы туулган кызына карата 1990-жылы туулган ША аттуу күйөө баласы өзүнүн унаасынын ичинде сексуалдык мүнөздөгү аракетти жасаган деп билдирген. Бул арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 162-берене сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда кызга карата тиешелүү экспертиза дайындалды. Милициядан териштирүү иштери жүрүп жатканы кошумчалашты. Бишкек-Ош унаа жолунда оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетип, айдоочусу каза болду. Жалал Абаддагы Чычкан капчыгайына Renault үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетип, айдоочусу мүрт кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Айдоочунун ким экени такталууда. Окуя Бишкек-Ош унаа жолунун 236-чакырымында болгон. Каргаша болгон жерге 5 куткаруучу тартылган. Алар кырсыктын кесепетинен көз жумган айдоочунун сөөгүн укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. Россия мигранттарга жаңы талаптарды киргизди. Россиянын бийлиги чет элдик жумушчулар үчүн жаңы талаптарды бекитти. Тиешелүү документ Россия Федерациясынын укук маалымат боюнча расмий сайтында жарыяланды. Эми мигранттар социалдык, турмуш тиричилик темаларында жана айрым кесиптер боюнча орус тилинде эркин сүйлөшү керек. Тактап айтканда, жумушка орношууда, ооруканаларга жана полицияга кайрылууда орус тилин жетиштүү билиши кажет. Ошондой эле мигранттар керектүү документтерди толтурууну жана арыз жазууну билиши керек. Орусиянын тарыхы боюнча сынак тапшырууда мигранттардын негизги окуяларды, ири шаарлардын аталыштарын жана негизги мамлекеттик майрамдарды сурашат. Андан тышкары мигранттар Россияда жүргөндө кандай укуктарга, эркиндиктерге ээ экенин, милдеттерди билип алышы зарыл. Бул талаптар Россияда убактылуу гана жашоону пландап жаткандарга да тиешелүү. Сууга түшпө, бак элегин тизесине чейин түрүп алып, сууда иштеп жаткан милиция. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы сууга кароосуз түшүп жаткан балдардын ата-энелерине эскертүү берет. Урматтуу ата-энелер, күн кескин ысып, суу бойлорунда эс алганы келген үй бүлөлөр, жаштар көбөйүүдө. Кооптуу болгон жайларга барганда балдарыңыздын, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарды караңыздар. Балдарды кароосуз калтырбагыла. Дайыма көзөмөлдөп, жанында жандап жүргүлө деп билдиришти басма сөз кызматтан.
Окуучулардын адебине басым жасоо керек. Жапаров билим берүү министрин кабыл алды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 3-июнда өлкөнүн билим берүү жана илим министри Болотбек Купушевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Анда илимий кадрдык мүмкүнчүлүк, билим берүү системасын санариптештирүү, билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдарды инвестициялоонун маселесин талкуулаган. Мамлекет башчы баланын инсан катары калыптанышында негизги этап болгон жеткиликтүү жана мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Президент балдарды кичинесинен активдүү кылып өстүрүү керектигин белгилеп, бул мектепте кесиптик билим алууда ийгиликтүү окууга жана иштеп кетүүгө кепилдик болоорун кошумчалады. Жапаров билим берүү өнүктүрүү боюнча 2030 чейин бекитилген концепцияны андан ары жайылтуу зарылдыгына токтолду деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы мектептерде электрондук кезекке тургузуу тутумун жакшыртып, бул процессти айрыкча Бишкек шаарында натыйжалуу жана ачык айкын жүргүзүү зарылдыгын кошумчалаган. Анжиян Ош шаарлары ортосунда каттам жанданды. 1-июндан тарта Өзбекстандын Анжиян шаары менен Оштун ортосунда маршруттук каттам кайрадан жанданды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы кабарлады. Өзбекстандын транспорт министрлиги билдиргендей, Кыргызстандык Трансордо компаниясы заманбап 12 микроавтобусту каттамга койду. Анжиян Ош шаарларынын ортосундагы каттам 2019 жылдын сентябрь айында башталып, 2020 жылы пандемиянын айынан токтоп калган. Эки өлкө ортосундагы аралык 45 шакырым. Жүргүнчүлөр 72 сааттын ичинде тапшырылган ПЧР анализи менен өтө алат. Өзбекстандын атуулдары үчүн биометрикалык паспорт талап кылынат.